Ош облусунун аймактарынан келген ата-энесинен ажыраган 74 бүтүрүүчү президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов менен жолукту. Аны менен бирге эле Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын ректорлору, орто жана кесиптик лицейлердин жетекчилери келген. Жыйналыштын максаты окуу жайлардын жетекчилерин жана окуучуларды бир аянтчага чогултуп, аларга жакшы шарттарды түзүп берүүнү пландоо болуп саналат. Түздөн-түз тапшырып, түздөн-түз биринчи курстан баштап ошол жакта окуу мүмкүнчүлүгү бар. Туурабы? Баардык окуу жайда кабыл алуу жүргүзүлүп атпайбы? Экинчиси мен айттым, биздин жогорку окуу жайларга дагы тапшырып, бул жерде окуп 2 жыл. Анан атайын түзүлгөн окуу жайлар арасындагы келишимдин негизинде 2 жылын ал жакта улантып, 2 окуу жайдын дипломун алуу. Мамлекет тарабынан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген ата-энесинен ажыраган балдар үчүн жогорку окуу жайларга тапшырууда жеңилдиктер каралган. Окутуучулардын айтымында калктын аярлуу катмары үчүн 3-төн 7 орунга чейин бош орундар берилет. Ал үчүн дагы жогорку тестирлөөнүн негизги баллы 110дон ашышы керек. Муну менен бирге эле 25%дан 50%га чейин контракттык төлөмгө жеңилдиктер каралган. Эгерде жолугушууга келген окуучулар жогорку окуу жайга тапшырып өтсө, алардын келишимдик акыдан 100% бошотууга көмөк көрсөтүлөт. Ал өкмөттөн каралган токтомго ылайык кишке ашыртылат. Мисалы, ар бир окуу жай өз алдынча мыйзам чыгарып же жобо кабыл алып, бекитип туруп анан кабыл ала албайт. Эч кимдин эки башы жок. Демек, мыйзамда кандай көргөзүлгөн болсо ошол боюнча. Мындан сырткары жеңилдиктер кайсыларга болушу мүмкүн? Жанагындай приграничный райондор деп коебуз. Анда да өкмөттүн токтомунда кайсы айылдар ошол статуска киргендиги аныкталат. Ошол жердегилердин да өзүнчө конкурсу бар. Андан сырткары максаттуу кабыл алуу деген бар. Максаттуу кабыл алуу деген ошол мектептеги же болсо ошол айыл өкмөтүнүн айыл башчы ошол баланы окутуш керек болсо, ал баягы босого балдан өткөн балы менен өзүнүн катын жөнөтөт. Бизге ушул баланы тарбиялап 4 жылдын ичинде кайта ушул жака жөнөтүп берүүңүздү суранабыз. Бизге ушул адистик боюнча, мына багыт боюнча, мына предмет боюнча же мугалимдик же башка бир адистикти ушул баланы тарбиялап берүүңүздү суранабыз деген алардын конкурсу өзүнчө максаттуу. Булар дагы жалпы негизде эмес. Максаттуу орундар бөлүнөт ошолор боюнча дагы. Ал эми президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов дал ушул райондордон келген бүтүрүүчүлөрдүн окуу төлөмүн 100%га чейин жеңилдетип берүүсүн университеттердин ректорлоруна тапшырма берди. Ата-энесинен ажыраган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн берилген бош орундар башка бирөөлөр үчүн эмес, дал ушул калктын аярлуу катмарына гана берилиши керектигин баса белгиледи. Ал үчүн атайын көзөмөл кыларындагы кошумчалады. Ошол өкмөттүн токтому бар экен. Ошол 5%га чейин квотасы бар экен. Ошондой толук жетим балдарга, ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга окутканга айтышты. Жанагы 25%дан 50%га чейин контрактын толук төлөп бошотулат депчи. Бирок бул жетим балдарга азыр айтышты, биз эгерде окутурган болсо, биз толук 100%га чейин контракттан бошотобуз деген убадаларын беришти да. Бул жакшы көрүнүш. Ошол эле мезгилде ошол жатаканалар менен камсыз кылат аларга. Кийин кандай бир колдоо иретинде болсо, колдоолорду баардыгын толук жасайбыз деген убадаларды биз алдык. Жолугушууга келген бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайлар менен таанышууга барды. Алардын катарында Кара Суу районунун тургуну бүтүрүүчү Мунира Зиябидин кызы дагы бар. Мунира келечекте мугалим болгусу келерин айтат. Ал үчүн атайын даярдыктарды дагы көрө баштап, жогорку тестирлөөгө катышкан. Азыркы учурда окууга жай тынап жаткан учурум. Бишкек шаарынын окууну каалап жатам. Кесибим боюнча мугалим болууну каалайм. Апам дагы мугалим, анан өзүм мугалимдикке кызыгам. Мындай жаш балдарды окуткан, аларга таалим тарбия берген мага аябай жагат, ушудан рахат алам. Ошондуктан ушу кесипти тандадым. Оюмча мен жардам берсе керек, ушунчалык чогултуп адамдар көп келди. Оюмча жардам берет го дейм. Жардам тийсе керек. Жардам тиет деп да айта алам. Буга чейин эле өлкө башчы Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алдыңкы 100 университеттин биринде билим алган 50 студентке стипендия 50 000 АКШ долларына чейин берилерин айтып, атайын жарлыкка кол койгон. Айымкан Исрал кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары. Мугалимдин